Ayyuhannas, ey pendeler, ayyuhas salim, ey den soğluğu var, ey ömürü barlar, ey tınçlığı barlar, ey bugün jaşay turgan үйü barlar. Bugün joğorda men aytkандай больницаларга келе турган болсоң, бирөө башынан, бирөө курсагынан, бирөө желкесинен арызданат. Эгер бүгүн кечээ гана тополоңдун изи суу элек, жүрөгүбүз ачып турат, бардыгыбыз баткен деп турабыз, баткен элине карай турган болсок, код факада ихсаса, ал байкуштар бейпилдигин жоготту, сезимдерин жоготту. Күнү кечээ мен да барып мына ошол баткененин жеринен көрүп кел, үйү күйүп кеткендер, үйү бузуктар, мектепте, окуу жайларда, спорт залдарда жашап атыптыр. Мына ошондой энелерди көрүп келдик. Ошолорго салыштырмалуу бүгүн тынчтыгы бар, ден соолугу барлар Алланын ибадатында бекем бололу. Бейпилдигин, тынчтыгын, сезимдерин, жакынын, кубанычын жоготкондор бар. Урматтуу жамаат, ошол жердеги энелер баарлашып келдик. Барайын десе үйү жок, эркелетейин десе кызы жок, бооруна басканга баласы жок. Кече кошуна элдин чабуулунан каза болуп калган. Көзүнөн жаш менен кошо каноо болуп турган апалар жүрөт. Мекендешим, сен эмнеңди жоготтуң? Бүгүн сенде эмнең жок? Сен эмнеңден айрылдың? Кудайга тооба кылууңа, Кудайга ибадат кылууңа эмне себеп, эмне тосуп атат? Намазда бекем болууңа. Кайсыл жетекчи бүгүн намаз окуба деп кууп чыгып атат? Кайсыл жетекчи бүгүн сакалың бар экен деп ишке албай коюп атат? Innal insana li rabbihi lakanut. İnsan Rabbisine naşükür, şükür kılalı. Fafirru ilallah. Allah'a çurkağıla. İnni lakum minhu nazirun mubin. Men sizlerge Allah Teala tarafından jönötülgөн açık aykın eskertүүчүмүn. Тынч замандын, эркиндиктин, бейпил жашоонун кадырын билели урматтуу жамаат. Жараткан Аллах Таала аманчылык берсин. Жамаатыбыз арасында жүрөгү жарды, жакынын жоготкондор бар. Карыздар болуп акчасын жоготкондор бар. Аллах жардам берсин, сабыр берсин. Бирок шаар ичин аралап жүрө турган болсок, шаар ичин кыдыра турган болсок, тойдо жүргөн жаштарыбызга карай турган болсок, могул жерде мэриянасынан Токтогул парктан өтүп баратып, ошол жерде ЗАГСта жүргөн жаштарыбызга карай турган болсок, арак ичип акылын жоготкондор бар. Кыска кийип кийимин жоготкондор бар. Чоң кичинеге сөгүнүп тарбиясын жоготкон бар. Какырынып түкүрүп калдыктарын ыргыткан, маданияты жарды, адамдарды уруштуруп чаташтырып басып жүргөн, биз адам деп эсептеген, адамдыгын жоготкон, канчалаган мамлекетке чыккынчылык кылгысы келген бузукулар бар. Жаратканга тооба кылалы, шүгүр кылалы. Аллах ар бириңиздер өзүңүздөрдүн үй бүлөңүзгө карай турган болсоңуздар, баласы жоктор бар, ден соолугу жоктор бар, канчага кирсе да үйлөнө албай жүргөндөр бар, үйлөнүп алып канча жолу үй бүлөсү бузулгандар бар. Бирок бүгүн сенин жашооңдо баары бар. Бүгүн сен үйүңө барып тынч уктайсың. Кээ бирөөлөр үйүндө тынч уктай албайт. Кээ бирөөлөр өзү жата албайт. Жатканга ден соолугу мүмкүнчүлүк бербейт. Кээ бирөөлөр жана мен жогоруда айткандай дааратканага өзү басып бара албайт. Дааратканага өзү басып барганы мына ошол даарат кыла турган жери менен дааратын ушата албайт. Жараткан Аллах Таалага шүгүр келтирип, иманда, исламда, намазда бекем бололу. Жараткан Аллах Таала элибизге, жерибизге аманчылык, тынччылык берсин.